Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына таандык болгон Нарын районундагы асфальт бетон заводу ишин 10 күнгө эрте баштады. Бул жылы 20 000 тоннадан ашык асфальт өндүрүү тапшырмасы коюлган. Планда аткаруу үчүн жумуштарды эртелетүүгө туура келген. Учурда заводдун таш майдалоочу жабдуулары иштеп, керектүү материалдарды даярдоо аракети көрүлүүдө. Ушу жол жагына карап, быйыл көбүрөөк жол салганы калыптырбыз. 20 000 тонна асфальт бересиңер деп атат. Ошого байланыштуу жумуш эрте башталып, мына заготовкалар тартылып атат. Гидравликасы иштеп, атсебиз чыгып атат. Буюрса быйыл жумуш жакшы эле болгодай. Күзгө чейин иштейбиз го буюрса. Заводдун ишке киргенине 40 жылдан ашса да тынымы жок иштеп келүүдө. Облус боюнча негизги асфальт төшөө жумуштары Нарын шаары, Ат башы, Нарын райондорунда жасаларын эске алганда, аталган заводду ашыкча жүктөө менен иштетүүгө туура келет. Нарынга жалпы 29,5 андан тышкаркы жумуштар менен кирип атпай, ал жака бул достук жетишпейт. Азыр кошумча сүйлөшүп, бир ишкана менен дагы бир завод бул жака алып келип койгонтабыз. Себеби аэропорт да бар, Нарын шаарынын аэропорту да курулат. Бизге быйылкы жылга аябай объем көп да. Бул 3 завод менен жетишпейбиз, ошол себептен да бир жеке компания менен сүйлөшүп, бир завод коюу жагы да сүйлөшүлүп жатат. Дуан боюнча быйыл 106 чакырымдай жол асфальтталат, 10 километрдейине кум шагыл төгүлүп түздөлөт. Жасала турчу каттамдардын долбоору даяр, жумушту башташ керек. Жолчулар болгону каражаттын бөлүнүшүн күтүп жатышат. Жол куруу иштерин жергиликтүү жол чарба мекемелери өздөрү аткарат. Убагында жана сапаттуу жасалыш үчүн ички каттамдардын айрымдары жеке компанияларга берилиши мүмкүн. Быйыл ушул жумуштардын баарына жалпы 9600 тонна битум керектелет. Былтыр биз битумду почти 58 000, 60 000ге чейин чыккан, где-то 600-700 доллар. Быйылкы келген баасы бир 250, 300, 285 доллардын тегерегинде болот экен да. Бизге келгенде азыр бүгүнкү күндө келип ямаларга келип түшүп жатат. Жол салуудан тышкары облуста кооптулук жараткан 3 көпүрө оңдоодон өтөт. Анын 2 жыгач болсо, алар толук темир бетон менен жаңы салынат. Бири болсо туурасы тар болгондуктан кеңейтилет. Жол чарба мекемелерин жаңы техникалар менен камсыз кылуу жаатында да бир топ пландар бар. Өлкө боюнча каттамдарды салууга керектүү болгон 700дөн ашык техника алынат. Тендер өткөрүлгөнү белгилүү болду. Транспорт каражаттары менен бирге облуска асфальт бетон заводу келери күтүлүп жатат. Дүйшөн Шаршембеков, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.